Hazreti Abu Qatada aytат, Пайгамбар алейхиссалам айтты дейт, кимдеги мени көргөн болсо уйкуда чындыгында акыйкатты көргөн болду дейт. Акыйкатты көргөн деген эмне? Чыныгы Пайгамбарды көргөн болду деген маани. Акыйкат урматтуу бир тууган ар бир чындык айтылына турган сөз болот. حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي أنا قال حدثنا معلى ابن أسد أنا قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار أنا قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. Hazreti Anas ibn Malik aytat, Пайгамбар алейхиссалам айтты дейт, кимдеги мен түшүндө көрсө акыйкатта мени көргөн болуптур. Анткени шайтан менин кебетеме кире албайт, менин сүрөтүмө тарта албайт. Жана айтты, чыныгы момун адамдын түшү, жакшы түшү бул пайгамбарчылыктын 46 бөлүктөн бир бөлүгү деди. Анда эмне 46-дан бир бөлүк пайгамбар болуп каласың? Жок. Бул пайгамбарчылыктын илиминин 46-тан бири келет деген маани. Бул эмне деген сөз? Бул деген сөз келечекти билүү, гайыпты билүү маселесинде. Пайгамбар алейхиссалам гайыпты билген, бирок өзү билген эмес, Кудай таалам билдирген. Келечекти билдирген. А биздин бардыгыбыз келечекти билгибиз келет. Адамдар көз ачыкка барат, бакчыга барат, карташтырат. А биз дагы билгибиз келет, бар. Кантип билебиз десек, туура түш менен билебиз. Эгерде бир адам багыты кандай болуш керек, кимге үйлөнгөн жакшы, бизнес кандай баштаган жакшы, ушул ишке барсам, барбасамбы, айтор келечегинен кам көрүп, келечегинен бир ишарат алгысы келсе, мына ошол адам туура түш көргөнгө аракет кылсын. А туура түш көргөндүн урматтуу бир тууганым, бир эле жолу бар, ал туура сүйлөш керек. Кимдегим чындык айта турган болсо, түшү чын чыгат, кимдегим жалган. Канчалык чын сүйлөгөнгө жараша түш туура келе берет. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, пайгамбарчылык илиминен кабардар болгон келсе, жалган сүйлөгөндөн алыс бол. Жалган сүйлөгөндү кээ бир адамдар оор дейт, андай эмес. Эгерде жалган сүйлөгөн адам чын сүйлөгөнгө өтүп, чын сүйлөгөн даамын сезип баштай турган болсо, анда таптакыр жалган сүйлөгүсү келбей калар эле. Кызык нерсе, бул ошол араб элинде мусулманга чейин эле жалган сүйлөгөн жаман көрүшкөн. Капыр болсо деле адамгерчиликке туура келбейт деген. Азыркы учурда саясаттагы саясатчылар жалган сүйлөгөндөн өздөрү саясат өркүндөтүшөт, адамдарга кызматтагылар жалган айтышат, достор бири-бирине жалган айтышат. Жалган айтып уят сактап калам дейт, бирок чындыгында пайгамбарчылык илимден куржалак калышат деген маани келип чыгат.